Дегенде эле баягы өзүнүн алган маянасы аз, бирок кылган түйшүү көп. Башкысы биздин чоң энелерге, чоң аталарга, анан дагы кичинекей балдарыбыз менен аялуу апаларга пособие таратып жакшы маанай тартуулаган. Муну менен катар дей койчу байланыш иштеринин көбүн аткарган, өзүнүн турмушунда чыныгы айшалардан боло алган почта айымдары тууралуу сөз кылып көрөлү. Аялзат коомдогу негизги күч болуп, мейли билим берүүдө, тейлөөдө, бизнесте, анан да байланыш тармагында иштеп келүүдө. Байланыш, тейлөө дегенде эң биринчи эске түшүшү тармак бул почта кызматкерлери. Бул кесипти мен 15 жылдан бери аркалайм. Бул кесиптен жакканы биз көбүнчө ушул картаңдар менен иштешебиз, клиенттер менен иштешебиз. Бизде почта тармагында билинмеген менен аябай майда иш, пенсия боюнча суроо бергенде убагында жооп берип, убагында алып барабыз. Анан бизде жумуш бир эле пенсия пособие эмес, андан тышкары дагы көп жумуштарды аткарабыз. Мисалы үчүн биз как банкта эле перевод бизге келип түшөт, биз жөнөт. Биз барганда поштада 20 жылдан ашык иштеп, ошондон өзү менен өзү болуп, иш казанына кайнап көнгөн айым дале да иш үстүндө экен кепке тарттык. Украина менен, Беларусь менен, Казакстан жакында эле 2 күн болду. Өзбекстандагы ушу бизге перевод жөнөтөт. Биз аны төлөп, биз алып, ошондой жаңы iFace деген менен иштеп атабыз. Ал эми Россия менен электрондук акча которуулар бар бизде. Ананда демейде тартынчак деп көнгөн жанбыз. Бизди издеп келген силердин жамаатка рахмат деп кесиптештери менен тааныштырып берди. Кандайсыңар? Жакшы дем алып келдиңерби? Ооба. Жакшы иштеп атасыңарбы? Авиакасса боюнча штраф ГАИ алат. Бул кызыбыз коммуналдык төлөмдөрдү алат, газ, свет, суу, мусорлорду алат. Көрүп турганыңыздардай тейлөө тармагында 90% айымдар экен. Бир айдык отчетун алат, келген порученияларды карап, кол коюп, ар бир бөлүмдөргө жөнөтөт. Перевод боюнча отчет кылат. Газета, журналдарга жазылышат. Келген клиенттерибиз ушул жерден жазылып, бааларын билип, ушул жерден маалымат алышат. Ананда өз жумушунун көрүнбөгөн рахаты да, түйшүгү да бар деп ой бөлүштү эжелер. Бул тармакта 30 жылдан бери иштейм. Мен өзүм кесибимди сүйөм. Газета, журналдар бөлүмүндө иштейм. Конечно, мурдакындай союз маалындагыдай газета, журналдарга жазылуу солгундап калган, бирок азыр газета, журналдарга жазылган немеси убагы, сезону подписка өз эмесинде кетип атат, унугунда. Жаңылыктарды окуганга, пайдалуу кеңештерди алганга мен жетишем, убактым болот. Антип мен кеше поштальон айымдарды алкаган байбишелер да табылды. Я проживаю в город Ош. Мен өзүм пенсионермин. Ош шаарынын Курманжандатка көчөсүндө жашайм. Почта кызматкерлери пенсияны убакта алып келишет. Анан аябай жакшы тейлешет, көңүлөзү сурап турат дегендей дагы эмне демекчимин. Анан эже менен башка бөлүмдөргө баш баксак, жылуу жүз менен жүзүн бырыш басып, жаштыгын поштага берген ардагер айымдар тосуп чыкты. Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы? Жакшы дем алып келдиңиздерби? Газета, журналдарды убагында отделенияларга жөнөтүп туруп атасыздарбы? Уже кеттиби азыр? Ооба, кетти. Эртең менен сортогон машина ооба. Эч кандай убагында газеталар келип, журналдар келип. Ош шаардык почта тармагы деле башка тармактардагыдай тейлөөнүн гана эмес, жалпы элдердин ынтымагын жана ошондой эле улуттар аралык ынтымакты сактоонун да бир чоң очогуна айланган. Для своего этого, для своих нужд. Гезитке жазылуу албетте жылдагыдай эмес, солгунураак, өзгөчө баягы өкмөттүк милдеттүү гезиттерге көбүрөөк жазылып атышат. Эмне жетекчиден башкасынын баары эле аял болуп кеткенби десек, мырзалар да табылып, ал түгүл ушундай айым кесиптештерине карата алкуу айтууга үлгүрүштү. Иштегенден бери, көз иштегенден бери кандай десем, баягыдай кирмиречиш жок,
эже көзү. Эженин как аял катарында мен абдан баалайм. Себеби бул эже анча мынча настроение жок болгондо күлүп туруп настроение жазып коет. Анан эже мындай камкор десем да болот да. Бир же ооруп, же башка боло турган болсо аларды сурап, керек десе дагы ушундай көп общественный иштерде бардыгында активдүү катышып, уюштуруучу касиетке ээ десем жаңылбайм. 15 жылдан бери пошта тармагында иштеп, ушул жерден агарып, көгөрүп, үй бүлө күтүп, балалуу чакалуу болуп, келин, кыз, дос бойдон кала алган Жумагүл эже өзүнүн ишин жакшы так аткаруу менен катар эле эс алууга да убакыт табат. Кээ күндөрү баягы кесиптик майрам болуп калат, кээ күндөрү ушу коллективибиздин жакшылыктары болуп калат. Ушу бирге чогулуп алып, ошолор менен отуруп, маектешип, ушинтип эс алам. Анан үйдө болгонумда ушу балдар менен шахмат ойнойм. Ушу бара турган жактарыма барып, үйдө жакшы тамак жасап, эртеңки жумушума даярданып дегендей. Ылайым пошта тармагында иштеп, ошол жерден балдарын адал оокат менен озанткан биздин айымдарга ден соолук каалап өтөлү.